Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Эрлан Шеров дзюдо боюнча чемпионатында коло медаль утту. Кыргызстандык спортчу Эрлан Шеров Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан дзюдо боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль утту. Турнир учурда Абу-Даби шаарында өтүп жатат. Шеров 90 кг салмакта күч сынашкан, ал чечүүчү мелдеште 2022 жылдагы дүйнөнүн вице-чемпиону италиялык Кристиан Паралаттини жеңди. Кыргызстандык спортчу 1-16 баскычынан баштап 3 атаандашын утуп алган, бирок жарым финалда жапониялык спортчуга жеңилип калган, жыйынтыгында 3-орунга күрөшкө чыккан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ысык көлгө сиз күйбөй эле коюңуз. Садыр Жапаров чет элдик блогерге жооп берди. Кыргызстандын президенти Ротшильдтердин үй бүлөсү Кыргызстандагы уранды иштетүүгө катыштыгы бар деп айткан чет элдик блогерге жооп берди. Көп өзүн Борбор Азия боюнча эксперт деп эсептеген блогер Анастасия Ахметова жөнүндө болуп жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшкөнү баарын эле жага бербей турганын белгиледи. Мамлекет алсырап дестабилизация болушун каалаган тышкы күчтөр толтура, ошондуктан биздин ички иштерди өз кызыкчылыгы үчүн талдамыш болгондордун жетегине кирип, сөздөрүнө ишенип кетпеңиздер дейт элем. Блогер айымга да башкаларга да эскерте кетейин. Сөз болгон генде урандын үлүшү болгону 0,7%. Ал жердеги негизги ген бул титаномагнитет. Аны алып кетсе курамы аз болсо да өмүр бою урандан тазаланып алабыз. Ысык көлгө сиз күйбөй эле коюңуз, Анастасия айым. Ысык көлгө кыргыздар өзүбүз күйөбүз, өзүбүз сактап алабыз, деди өлкө башчы. Жапаров рекультивациялык иштери аткарылып, өлкөнүн аймагында эч кандай уранды байытуу иштери жүрбөй турганын кошумчалады. Биздин экономикага пайдасы тие турган ири долбоорлор башталаарда кайдан жайдан тышкы күчтөр жанданып баштайт. Ушундай эле көрүнүш 2019 жылы Нарын облусунун Ат башы районуна логистикалык борбор кураарда болгон. Тилекке каршы анда душмандардын тилеги ийгиликке жеткен. Инвесторлор $280 миллион салып ири логистикалык борбор курууну пландаган болчу. 15 миңдик жумуш орду түзүлөрү, борбор иштей баштаары менен экономикабызга миллиарддаган акча агылары болжонгон. Бирок Анастасия сыяктуу тышкы күчтөр эксперттери жалган маалыматтарды таратып жатып элди коркуткан. Натыйжада жергиликтүү калк улам каршылык көрсөтүп отуруп инвестор кетүүгө аргасыз болгон. Кийин ошол эле каршы чыккандар бекер кылыптырбыз деп өкүнгөнүн көрүп жүрөбүз. Азыр чакырганга келбеген ымдаганга зар болот болуп отурабыз. Ошондуктан туугандар ак-караны, дос душманды ажырата билиңиздер. Оомал төкмөл заманда интернетке чыккан маалыматтарды тыкыр талдап анан кабыл аласыздар деп кайрылып отурам. Тышкы душмандын айткан сөзүнө ишенбейли, алданбайлы, өлкөбүздүн ички иштерине башкалардын аралашуусуна жол бербейли, деди президент. Ушунча акча чогулуп калды, дагы $21 миң чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү. Бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Ошо кыргыз элимен дагы суранып кетем. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Азыр биздин убактылуу Сбербанкыбыз блокко түшүп калып, азыр Тинькофф ачылды. Данияр С деп чыгат. Эм банкым болсо Чынаркүл М деп чыгат. Ысык көлдө мыйзамсыз иштеген чет элдик жарандар аныкталды.
Ысык-Көл облусунда тиешелүү уруксат кагаздары жок иштеп жүргөн чет элдик эмгек мигранттарынын тобу аныкталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда облустун ар кайсы район шаарларындагы бир нече объектилерде жүргүзүлгөн рейдте 1387 чет элдик жаран текшерилген. Алардын ичинен 131-ин иштөө уруксат кагазы жок болуп чыкты. Тартип бузгандарга протоколдор түзүлүп, 720.500 сом айып пул салынган. Мындан тышкары документи жок чет элдиктерди жумушка алган 3 иш берүүчүгө да жалпысынан 105.000 сом айып пул салынды, деди милициядан. Эне жана баланы коргоо борборунда 350 орундуу корпустун курулушу башталды. Президент Садыр Жапаров эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңы көп тармактуу корпусунун курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашкан. Эне жана баланы коргоо улуттук борбору клиникалык жана дарт аныктоо мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу максатында бөйрөк жана боор трансплантациясы, тубаса угуу майыптыгы үчүн кохлеардык имплантация, ретинопатия, лейкоз менен ооруган балдардын чучугун трансплантациялоо үчүн жаңы заманбап имарат муктаж болуп келет, деди президент. Ошондой эле ал аталган оорукана практика гана эмес, илимий борбор катарда кызмат көрсөтөөрүн кошумчалады. Президент бул корпустун курулушу эмдиги жылдын экинчи жарымында бүтөөрүнө ишенимин арткан. Долбоорго ылайык оорукана 350 орунга эсептелген. Анда изоляторлору бар кабыл алуу, гемоэтикалык өзөк клеткаларын трансплантациялоо, онкология жана онкогематология үчүн реанимация, паллиативдик терапия, травматология, ортопедия жана микрохирургия, боорду трансплантациялоо менен гастроэнтерология адистештирилген жардам бөлүмдөрү бар. Анда ар бири 30-35 керебетке эсептелген 10 клиникалык жана аларды тейлеген 7 параклиникалык түзүмдөр жайгашат. Баңгизат сатуу каналын уюштурган делип 5 египеттик жаран кармалды. Баңгизат сатуу менен алектенген чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык мекеме тарабынан козголгон кылмыш иштин алкагында Египеттин 5 жараны колго түшүрүлгөн. Алар социалдык тармактар аркылуу баңгизат сатып алып, чет өлкөлүктөрдүн арасында жайылтуу менен алектенген аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен баңгизат саткан каналдын негизги уюштуруучусу Египеттин жараны 1-май райондук соттун токтому менен 2 айга камакка алынды деп айтылат маалыматта. Учурда бул мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча аракет жүрүп жатканы кошумчаланды. Садыр Жапаров Иран элчилигине барып көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров 22 майда Иран элчилигине барып көңүл айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет жетекчи Ирандын элчиси Голам Хоссейн Ядегари менен жолугуп, көңүл айтуу китебине жазуу калтырган. Анда Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан тик учактын каргашалуу кырсыкка учурашканынан улам Иран президенти Эбрахим Раисинин жана бир катар жогорку кызмат адамдарынын курман болгондугуна байланыштуу Иран элине аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. Садыр Жапаров Эбрахим Раисинин өз өлкөсүнүн ишенимдүү уулу болгонун, бүт өмүрүн Мекенге кызмат кылууга арнаганын белгиледи. Өлкө башчы Раисинин Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө жеке салымын кошконун да айтты деп жазылат билдирүүдө. Президенттик учактын кыйрашынан каза болгон Ирандын президентин, тышкы иштер министрин жана аларды коштоп жүргөн башка адамдарды эскерип күл койду. Эсиңиздерге сала кетсек, авиа кырсык 19 майда болгон. Азербайжанга иш сапары менен барып кайра кайтып келе жаткан президент Эбрахим Раисинин тик учагы кулап, андан соң өрттөнүп кеткен. Өлкө башчы менен аны коштоп жүргөндөрдүн эч кимиси аман калбаганы эртеси тастыкталган. Иран эли ушул тапта 5 күнгө созулган аза күтүп жатышат. Акылбек Жапаров 100 ишкана курулуп, мигранттардын саны 2 эсе азаярын айтты. Быйыл 100 ишкана ачуу пландалууда. Ошону алкаганда чет жактарда кара жумушта иштеп жүргөн мигранттардын саны 2 эсе азаят. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмесинде айткан. Ал белгилегенде, учурда курулушта тигүү цехтеринде жумушчу күч жетишпей, ишкерлер ушул жагынан жардам сурашууда. Быйыл 100 ишкана ачуу пландалууда. Ошонун алкагында чет жактарда кара жумушта иштеп жүргөн мигранттардын саны 2 эсе азаят. Жалал Абадта ипотекалык компания менен 12ден ашык үй курулууда. Ошол жерге ата-энелер кайрылып
Чет жакта иштеп жүргөн курулушчулардын баары келди, тигүү цехтерге дагы кайра келе баштады, анткени экономика көтөрүлдү деген Жапаров. Ошондой эле ал мыйзамды бузбай иштеп жаткан чет элдиктерге сый мамиле кылуу зарылдыгын кошумчалаган. Эсиңиздерге сала кетсек, жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешме уштапта Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова, ошондой эле республиканын бардык аймактарынан келген социалдык контракт программасына киргендер катышкан. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин башчысы ооруканадагы мекендешинен кабар алды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бишкекке кыска мөөнөттүү иш сапары менен келген Пакистандын тим башчысы Мухаммед Исхак Дар менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Сүйлөшүү жүрүшүндө тараптар түзүлгөн өкмөттөр аралык байланыштын аркасында акыркы окуяларга эки өлкөнүн достук мамилесине доо кетире албастыгына канааттандыгын билдиришти. Байсалов Пакистандын өкүлүнүн Кыргызстандагы чет элдик студенттерге жылуу жумшак мамиле жасаларына, жакында болгон окуяга күнөөлөрдүн баары жоопко тартыларына ишендирди деп айтылат маалыматта. Тараптар пикир алмашып, маданий, гуманитардык жана соода экономикалык чөйрөлөрдө кызматташтыкты бекемдөө боюнча бир катар биргелешкен кадамдарды белгилешти. Маалыматта ошондой эле эмгек, миграция маселелеринин мамлекет аралык жөнгө салуу зарылчылыгын талкуулашканы айтылат. Алар улуттук госпиталда дарыланып жаткан пакистандык жаранга чогуу барышкан. Эсиңиздерге сала кетсек, 13 майда 4 кыргыз бала чет элдиктерге кол салып мушташ чыккан. Анын видеосу интернетте чет элдиктер кыргыздарды сабаган деген аталыш менен тарап, 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдиктер жашаган мейманкананын жанына жаштардын чогулушуна себеп болгон. Топтолгондор түшүндүрүү иштеринен кийин таңга жуук тарашты. Кийин мушташка катышкан делип 4 чет элдик жаран чыгарылды. Ал эми аларга кол салган делген 3 бала кийин дагы бири кармалган. Окуя боюнча массалык башламандык жана бейбаштык боюнча иш козголгон. Жалпы 41 адам медиктерге жардам алууга кайрылган. Өзүнүн унаасы менен ишке келген шаардын аткаминерлери жазаланат. 22 майда жумушка кызматтык жана өз унаасы менен келген 25 муниципалдык аткаминерге эскертүү берилди. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев жыйында билдирген. Анын шейшемби жана бейшемби күндөрү коомдук транспорт менен гана жүрүүсү тапшырмасын 1 май жана Свердлов районунун акимдери аткарган эмес. Алардан башка Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин директору, муниципалдык инспекциянын башчысы, Бишкек суу каналдын жетекчиси Жумалиев жана Бишкек башкы архитектуранын начальниги Акимов дагы жеке унаасы менен ишке келишкен. Муниципалдык ишканалардын жана акимияттардын 19 кызматкери дагы коомдук транспортко олтурган эмес, аларга чара көрүлөт. Мэрия мындан ары кызматтык унааларды шашылыш учурларда гана колдонот. Белгилей кетсек, райондук акимияттар шейшемби жана бейшембиде коомдук транспортко түшкөн жетекчи жана кызматкерлердин сүрөттөрүн социалдык тармакта жарыялап турат. Айбек Жуншалиев өзү бул күндөрү кантип жумушка келип жаткандыгы боюнча сүрөт чыгара элек.